Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар силер менен Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында биздин ссылканын астына келип туруп, ошо Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube же болбосо биринчи ссылканын баарын Telegram каналга жүктөбүз, видеонун баарын анан башка соц тармактарга жөнөтүп турабыз. Урматтуу мекендештер, Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын жаңылык чыгарды. Ал жаңылыкта болсо 2025 жылдын 1 январынан баштап Россияда чет элдик жарандар 90 күн эле жүрө алат деген ошондой заголовка менен чыкты. Бизге өтө көп мекендештер кайрылып атат. Чын эле 90 күн жүрө алабызбы? Эми кандай иштейбиз, кандай жүрөбүз деп туруп, ошо системанын баарын бизден жалпак сөз менен айтып бериңиздер деп суранып атат. Ошону жалпак сөз менен айтып берели. Биринчи ошо маалыматка кайрылып кетели. С 1 января 2025 года вступает в силу закон России, который устанавливает новые правила пребывания для иностранных граждан. Так, иностранцы без разрешительных документов РВП ВНЖ, наличие трудового или гражданского правового договора смогут пребывать в России не более 90 суток в течение одного календарного года. Эми бул система, визаран деген система, жалпак сөз менен айтканда, эгерде силерде РВП болсо, эгерде ВНЖ болсо, эгерде эмгек келишиңиз болсо, цель въезда кирүүгө работа болсо, ошонун негизинде эмгек келишими болсо, эмгек келишими юридический уюм менен трудовой договор болот, жана Россиянын жараны менен гражданство правовой договор деп коет, кыскача айтканда ГПХ деп коет. Ошол договорда экөө тең жарайт, бирок ошол эки договордон сөзсүз түрдө МВДге сөзсүз түрдө уведомленияга берилиш керек. Ошондо ал базага кирет да, ошонун негизинде силердин эмгек келишимиңер бар экенин тастыктайт. Эгерде эмгек келишими жок болуп, эгерде силер турист болуп кирсеңиздер же частный визит менен кирсеңиздер, анда 1 жылдын ичинде, календарный жыл бул 1 январдан баштап 31 декабрга чейин болгону 90 күн жүрө аласыңар. 90 күндү бөлүп жүрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн, силер ишкер болсоңуздар, Россияга 2 жумага келип кеттиңиздер да, 2 жумадан кийин кара чыгып кеттиңер. 2 жума эсептелинет, ошентип отуруп 90 күндү 1 жылдын ичинде чогултуп иштесеңиздер болот. Ошол себептен жанагы көп мекендештер 3 ай сайын иштеп койло чыгып, чек арага чыгып кирип эле, кайра кирип 3 ай иштеп, кайра чыгып ошентип жүрүшү эле. Эми бул система 2025 жылдын 1 январынан баштап токтойт. Ошон үчүн цель въезда биринчи ирет сөзсүз түрдө работа деп кириш керек. Экинчи основание, биз мурда айтып өткөнбүз, көп мекендештерди окуу жайга тапшырып койгула. Окуу жайга тапшыруунун иретинде цель въезда учеба деп киресиңер, силерге полициядагы жана погранслужбада көп тийишпейт, себеп студенттерге көп тийишпейт. Ошо учебага кирип алып туруп, аяктан вечерний сменага же болбосо дистанционно окуп туруп, параллельно иштеп жүрө берсеңиздер болот. Мыйзам аларга жол берет. Ошо окууга тапшыруу боюнча биз ушу иштешип аткан бир нече вуз бар. Азыр телефондорун жазып коебуз. Сүйлөшүп көрүңүздөр, балким дагы быйылкы жылдын эсебинен тапшырсаңыздар болот, болбосо кийинки жылы сөзсүз тапшырып коюңуз, жакындаганда силерге дагы ал маалыматты беребиз. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, сөзсүз түрдө эмгек келишимин жасаткыла, сөзсүз түрдө жашаган жерге регистрацияны жасаганга аракет кылгыла, анан кийин тынч жүрө бергиле. Баш аягы Россия Федерациясында бизде азыр 500 миңден ашык биздин жарандар иштейт. Ошонун 70 миңден ашык биздин жаран эмгек келишими жок. То есть кирди дагы, эмгек келишими дагы жок, регистрациясы жок, легалсыз жүргөн мекендештер бар. Ошолорду издеп жүрүшөт. Ошолордун негизинде тилекке каршы жанагы жашынакай иштеп жүргөн мекендештер дагы полициянын торуна кармалып, депортация, выдворение болуп кетип атат. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Чек арага кирип баратканда азыр толуктуу текшерүү болуп атат. Телефондорду карап туруп, эгерде экстремисттик жана Украинага тиешелүү, согушка тиешелүү бир видеолор болсо, ошонун бүт баарын карап туруп, аларга дагы киргизүүгө чектөө кылып атат. Бул жөнүндө биз ошо консулдук бөлүмдүн жетекчиси менен дагы сүйлөшүп маалыматты алдык.
башка өлкөлөргө караганда, кошуна өлкөлөргө караганда орустардын статистикасы боюнча кыргыздарды азыраак текшерип атабыз деген ошондой сөзүн айтты. Эми бул канчалык чындыгы бар билбейм, бирок Кыргызстан менен Россиянын башка өлкөлөргө караганда карым катнашы жакыныраак, ошон үчүн кыргыз жарандарын биз азыраак текшерип, башка өлкөлөрдүн жарандарын самолет менен келсе, самолет менен кайра жөнөтүп атабыз деп жооп беришти. Миграция жаатында жаңылык болсо айтып турабыз. Ошол жаңы мыйзам 1-январдан баштап күчүнө кирет. Ошон үчүн документтериңиздин баарын тууралап алыңыздар. Анан кийин жарнама катары айтып кетели. Эгерде силердин документтериңиз тууралуу болсо, чек арага чыгып келиңиздер. Акчаңыздар жок болсо, муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, биз иштешип аткан жаамат бар. Телефон номерлери +7 925 465 68 40, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Абубакыр жана Замирдеги мырзалар, Волгоградский проспект 4-выходта. Чын эле муктаж болсоңуздар, кайрыла бериңиздер, диаспоранын атынан силерге жардам беришет. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө мекендештер.